Урматтуу bir туугандар, мен айтайын деген башка маселе. Мектеп жашындагы кыздарыбызга, балдарыбызга, барыңардын балдарыңар неберелер бар. Камерасы бар, WhatsApp боло турган соткаларды бербегиле, арам болот. Аларга эгерде телефон көтөргүсү келсе, эч нерсеси жок, телефон гана чалганга айбат, жанагыдай простушка жөнөкөй гана телефондорду алып бергиле. Себеп дегенде, биздин кыздарыбыз, балдарыбызга ар кандай сүрөттөр жөнөтүп, эркектин аялдын жылаңач жыныс мүчөлөрүн жөнөтүп, ортосундагы мамилени жөнөтүп, ошону менен кыздардын уяты кетип атат. Арам бул маселе. Муну бүгүн да айтабыз телевизордон. Ошону жазып алып туруп, камера менен аркылуу, телефон аркылуу бүтүндөй Кыргызстанга таратабыз. Ушундай иш жүргүзүш керек биздики. Мындай болбойт, урматтуу bir тууганым. Сотка маселесинде өтө жөнөкөй сотканы бергиле, телефон менен байланышсын. Интернетке кире албай турган болсун. Мектепти бүткөндөн кийин, чоң адам болгондон кийин анда кылеси кирип калып өзү эле жолобой калат. Бирок жаш балдарга аны бербегиле. Антип көптүрбөгүлө. Кийин жаткан бөлмөсүнө компьютер коюп берип, интернет киргизип бергиле дагы, терезесин жаап койгонуңар, эшигин жаап койгонуңар ичин култап алганы бул дагы арам. Чоң алымдардын бири айтат: адам компьютер менен жалгыз калса, шайтан сөз шериги болот деп. Ошон үчүн залга коюп бергиле. Силердин көз алдыңарда гана пайдалансын компьютер менен интернетте. Жалгыз өзү бөлмөгө кирип бекинип карабай турган болсо, же жанагыда телефондорду көтөрө турган болсо, Facebook'a жана башка нерсеге кире турган болсо, бул арам кылып атасыз сиз. Балаңызды өзүңүз бузуп атасыз, эртең ошонун жамандыгын көрсөңүз, анда өзүңүзгө гана каргыш айтыңыз. Ошон үчүн барып, мына кыздардын лицейинде, түрктөрдүн себат лицейлеринде кыздарга телефон беришпейт экен, жөнөкөй телефонду гана көтөрсө болот деп мыйзам чыгарышыптыр. Эң жакшы мыйзам. Ушул бардык медреседе болуш керек, бардык школдо болуш керек. Ушуну айткыла дегиле. Мына эртең дагы ушуну чыгарабыз, чыгарган убакта ошону телефон менен башка бир жеткиргиле. Себеп дегенде, мектепте отурган балдар кыздарга, жанында отургандарга уят сүрөттөр жөнөтүп, кыздар жаман көрөт, бирок ичинен сүйүнүп, үйүнө барып кайта-кайта көрүп, анан ошол нерсенин теманы козгогонун уялбай калып, анан тез эле кыздарыбыз аял болуп калып атышат тез эле. Мектептин ичинде. Ошон үчүн келгиле, ушулга маселе коелу. Кыргызстан боюнча таралталык, жайылталык болбойт. Pepsi Cola ичпесин деп бир айттык элек мындан жарым жыл мурда. Ошону Насатбек жадан жайылтты эле, азыр Өзгөн шаарында бир дагы Pepsi Cola өтпөйт экен. Силер молдолор кылган ушул деп Pepsi'ле саткан банкрот болуп, магазиндерде калбай калыптыр дагы, складтарда турат дейт. Эгер биз ичпей койсок, албай койсок арам нерсени, өзүнүз банкрот болот. Эмнеге арак заводдор көп бизде? Ичип атабыз ошон үчүн. Келгиле ошентелик. Ошондой телефондорду балдарыбыздан, кыздарыбыздан алалык. Эже сиңдилерге айталык ушуну. Ушул арам экен, бул арам, шексиз арам бул нерсе. Күнөөкөр ушул нерсе. Сүйлөшкүңүз жөнөкөй телефон менен деле болот, же телефон жок деле күн өтө берет. Телефон жок эле өтүп келгенбиз, жашап келгенбиз, келген ашып келсе 5-10 жыл болду. Aralaştalım. Kara kurası yemeyeceksin. Karasını açıp koyacağım. Gelin. Önce bana sen yok oğlum. Bu arada diyoruz. Niye lan da vatan tak etken. Jangan yok şaka. Juga. Ketuaan pola uzda.